Шейх Ибн Усаймин рахимахуллах Бухари китебиндеги хадистерди түшүндүрмө берип атып, жүрөктөрдү жумшартуучу деген бөлүмүндө таң калыштуу окуяга токтолот. Айтат, бир киши өтө сараң болгон экен. Керек болсо өзү эле сараң болбостон, үй бүлөсүн дагы сараңдыкка үндөп, аялын дагы тыйчу экен. Күндөрдүн биринде кедей адам такылдатып келип калат. Ал жакыр адам кийимге, тамак ашка муктаж. Анан аял чыга калып, ага 3 даана финик курмадан берип, ашык кийимин берип коет. Бул учурда күйөөсү үйүндө болгон эмес, мечитте уктап жаткан. Күйөөсү түш көрөт. Түшүндө кыямат турган болот. Элдер менен махшарда күндүн ысыгында турган абалды көрөт. Адамдардын кыйналып аткан абалын көрөт. Ошол учурда булуттай болуп кийими келет. Ал кийимде 3 тешик бар дейт. Ошол 3 тешиктен ысык өтүп аткан болот. Ал жерде жанагы 3 финик келип чабат. Ойгон кетип үйүнө барганда, бул абалды айтканда, аялы түшүнөт. Садаканын кыямат кайымында акырет күндө соонун ажайып таасири бар экен. Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадистерин биринде айтып кеткен. Куллу мриин фи дилли садакати. Ар бир адамдын кылган садакасы кыямат күндө ага көлөкө болуп келет. Мындайча айтканда, садаканын сообу өтө чоң. Бул нерсеге мындай кайдыгер, жеңил карабайлы. Байбы, кедейби, ортобу, ар ким мүмкүнчүнө жараша бере берсе болот. Өлгөндө, жан бергенде дагы ушул дүйнөгө о Роббим кайтарсаң садака берип калат элем деген өкүнүчтөрүн дагы Аллах таалам эскерип кеткен. Ошонун бири Мунафикун сүрөсүнүн 10-аятында "Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut". Силерге берген ырыскыдан бирөөңөргө өлүм келип кала электен мурун чыгарып калгыла, садака берип калгыла. Эгерде бириңерге өлүм келсе, фаяқула робби лаула аххартани иля ажалин қариб. О Роббим, мени дагы кечиктирсең, бир аз убакыт болсо дагы бул дүйнөгө калтырган болсоң, фассаддака, садака кылып калат элем. Ва акум минас солихин, солих адамдардан болуп калат элем деп адам өкүнөт экен. Бул деген ушул жакшы амал кылууга жана садакаларды кылып калуунун сообу өтө чоң экенинен кабар берет тугандар.